Алатау 24 түз эфирлерін улантат, эфирде маанилүү маек, аны мен Амантур Шерғазиев алпарам. Бұл чыгарылышта біз 4 декабрда белгилене турган Манас эпосунун күнү тууралуу сөз кылабыз. Суроолорубузга улуттук макамдагы Манас театрынын директорунун орун басары Нурбек Талантбеков жооп берет. Нурбек мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Мынакей 2 күндөн кийин кыргыз рухунун, кыргыз маданиятынын туу чокусу болгон Манас эпосунун күнү белгиленип турат. Бул күндү утурлай сиздердин театр бир нече иш-чаралардын планын бекиттиңиздер. Алгач ушул тууралуу бизге маалымат берсеңиз. Негизинен биз буга чейин Манас театры региондордо, чет өлкөлөрдө өзүбүздүн иш планга ылайык жолугушуу иш-чараларыбызды өткөзүп келгенбиз. Бирок өзүңүз айтып өткөндөй, ушул Манас күнүнүн урматына ошол жакынкы 10 күн бою тынымсыз bir günde bir neçe iş-çaralарды кылдык. Мисалы ушул аралыкта республика боюнча манашчылардын сынагын өзүнчө шаардык медиа менен өзүнчө өткөзүп, андан сырткары чоң республикалык масштабда 100дөн ашуун манашчы баланын катышуусунда өзүнчө кароосунда өттү. Мисалы 24 ноябрда мына жакында эле Теңир тоодо өзүнчө фестиваль өттү. 1000 киши катышып, ошол облустук драма театрда эл батпай жык-жыйым болуп, эшикте бир 500 киши үйүлүп калды. Бул элди Манас болгон соотканы. Мисалы Ысык көлдө ушу биздин театрдын кызматкерлери, манашчы, төкмакын дастанчылары 5 район, 3 шаарын кыдырып, концерттерин тартуулап, Манас боюнча жолугушуу кечелерин уюштурду. Айтор ушундай нерсе Баткенде, Ош, Жалал Абад, Талас бардык региондордо иш сапарлар уланып атат. Андан сырткары ошол биздин негизги борбор калаабызда мына бүгүнкү күндү алсак, бүгүнкү күн ошол манашчылардын сынагы өзүнчө жаш балдардыкы. Андан сырткары ошо чет тилдеринде, орус, аңгыз тилдеринде айтуу, ошону менен бирге ошо Улуттук илимдер академиясы менен биргеликте Сагынбай Орозбаковдун варианты, академиялык вариантын жазып алганына 100 жылдыгы. Андан сырткары 1952 жылы өткөн ушул Манас боюнча өтө маанилүү, мааниге ээ конференциянын 70 жылдыгына арналган ушул китептердин ачылыш аземи менен бир чоң иш-чара болду. Ал жакта да биздин театрдын кызматкерлери катышып өз өнөрлөрүн тартуулашты. Аны ошондой эле мына бүгүнкү күнү ушул Улуттук тарых музейине Түркиянын Бурса шаарында өткөн чоң иш-чарада, тарыхый окуяда ошол 124 саат тынбай Манас айткан Ырысбай Исаковдун Гиннес тааныган атайын сертификатын, күбөлүгүн Улуттук тарых музейге тапшыруу аземи дагы орун алды. Ошол сындуу иш-чара көп. Мындан сырткары күнүгө бизде театрда мисалы 30-40 манашчы болсо, акындарыбыз болсо, ошентип ар бир багытта bir 10-15 иш-чара болуп атат да. Ар кайсы мекемеге, маданият үйлөрүнө, китепканаларга, музейлерге жиберүү, аларды айтпаганда дагы негизги иш-чаралар көп болуп атат. Андан сырткары ушул көгүлтүр экран аркылуу айтып кетели. Эртең ошол 3 декабрда Манас академиясы менен биргеликте республика боюнча манашчылардын чоң кеңешмеси жыйыны, андан сырткары саат 2-де Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада мына өтүп кеткен биздин маркум устатыбыз Саламаттылык бешин берсин Салимбай Турсунбаевдин 2 китебинин бет ачары болот. Бирөө ошол санаты сансыз Салимбай деген замандаштардын эскерүүлөрүнөн турган эскерүү китеби. Андан сырткары ушу биздин театр өзү жеке бюджетине ылайык чыгарып берген Чоң Азат деген 300 беттен турган өздүк вариантын китеби жарык көрдү. Кудай буйруса ошол 2 китебинин бет ачар аземи эртең улуттук китепканада Айтматов залында болот. Улуттук китепкана менен биргеликте. Ал жака дагы биздин Манас күйөрмандары, сүйөрмандары, кызыккандар барып катышса болот. Эшик ачык. Ошондой эле 4 декабрь ошол Манас эпосунун күнү, ошол күнгө карата коомдук телерадио корпорациясы, ошол улуттук телерадио корпорациясында биз ошол 3-4 саат бою тынымсыз Манас багытында, Манастагы идеология, Манастагы социалдык багыт билим берүү, саламат сактоо, Манастагы спорт, Манастагы ар кыл багыт деп, бул 4 саат бою түз эфирлерди уюштуруп атабыз. Ошол илимдин, бардык илимдин ар кыл тармактарынан өз адистерин чакырып, ошол жерде Манас айтып, улуу Манасты оозанып, Манас багытында ушул күнгө чейин кандай жетишкендик болду, ошол сөз болот. Андан сырткары биздин эң чоң башка жаңылыгыбыз 4 декабрь саат 3-тө Кудай буйруса ошол Табылды Актанов деген бүгүнкү заманыбыздын залкары, таланттан бүткөн талчоку кош өнөрдүн, бир топ өнөрдүн ээси, улуу манашчы Тыныбек атабыздын небереси Табылды Агайдын ошол Айкөлдүн аманаты деген чоң спектаклин ошол Кыргыз улуттук Манас театрынын чыгармачыл жамааты өзүнүн музыкалык коштоосунда жаңыча иштеп чыгуу ыкмасында ошол 3-тө буйруса спектаклдин бет ачар премьерасын өткөзөбүз. Ошого куйругулаша эле ушул расмий мамлекеттик деңгээлде өлкө башчыларынын, мамлекеттик жетекчилердин катышуусу менен расмий Манас күнүн белгилөө салтанаттуу иш-чарасы өтөт. Айтор Манас күнүнө карата
негизги мындай бир чоң деңгээлде мындай бир күнүгө 4-5 иш-чара болуп атканы, андан сырткары кайсы гана чөлкөм болбосун, кайсы аймак болбосун, элдин Манаска болгон суроо талабы, кызыгуусу күч экенин биз мына жакында Ош Өзгөнгө чейин барып, Баткенге чейин барып кыдырып келгенде көрдүк. Ушундай күч экенин көрдүк да, Манаска кызыккандардын саны. Жогоруда айтып калдыңыз, манасчылардын республикалык кеңешмеси депчи. Жалпы республика боюнча ушул манасчылардын саны канча? Анан ушул кеңешмеде мындай бир талкуулана турган маселе, күн тартиби деп калабыз, эмне? Негизинен бизде Кыргыз Улуттук Манас театрында манасчыларга 23 штат бирдиги каралган. Бирок ошол жерде баягы регионго карап, иш алып барганда карап, биз ошол ал жерде бир 40 манасчы жумушка кабыл алганбыз. Бүгүнкү бизде 40 манасчы жумушта иш алып барат, айлык алып, мамлекеттен камкордук алынган. Ошол манасчылардын эртеңки чоң кеңешмесинде, жыйынында биз буга чейин ушул Манас театры сүргөнгө чейин, Манас академиясы ачылганга чейин биз көйгөйлөрдү айтып келсек, эми бул сапар биз көйгөйлөрдү эмес, тескерисинче манасчылар мамлекетке, элдин бүтүндүгүнө, эртеңки келечекке кандай салым кошобуз? Биздин жакынкы 5 жылдагы, 10 жылдагы пландарыбыз. Кандай салым кошуп, биз кайсы багытта бир мындай бир идеологиялык нукта иш алып барышыбыз керек деген өзүбүзгө жоопкерчиликти тартып, талапты коюп, ар бир манасчы болгон күчү менен этегин элек, жеңин желек кыла мамлекеттин бүтүндүгү үчүн кандай салым кошобуз деген өзүбүзгө чоң жоопкерчиликти арта турган, келечектин ишин тарта турган ушундай бир жыйын кылалы деп атабыз да. Ошол багытта болмокчу. Анан эми алы бул социалдык тармактар аркылуу чагылдырганы менен, бирок көбүнчөсү ошол өзүбүздүн тар чөйрөдө баарлашуу болуп, анан кийинки манасчыларды кандай тарбиялайбыз, Манас багытында идеологиялык нукту кайсы нукка бурабыз деген багытта болмокчу десек болот. Чоң рахмат, Нурбек, биздин студиябызга келип суроолорубузга жооп берген сизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Алдыда ушул Манас эпосунун күнүнө карата пландаган иш-чараларыңыздар ийгиликтүү өтсүн. Рахмат. Манас эпосунун күнү ийгиликтүү жыйынтыкталсын дейли. Айтканыңыздар келсин, бар болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз Манас эпосунун күнү тууралуу сөз кылдык. Суроолорубузга улуттук макамдагы Манас театрынын директорунун орун басары Нурбек Талантбеков жооп берди. Саламатта туруңуздар.